Майрамбек Абдурасулов 30 жылдан бері бүтіндей бір қаланы илит шамымен қамсыздаған Нарынбир көмөкчү чордонда мастер. Буга чейин бардығы өздігінде болып келгенмен, акыркы кездері керектөлөрдүн көбөйүшүнөн кесиптештердин түшүктөрүнө түйшүк кошулду. Айрыкча өткөн кылымдын 70-жылдарында калк кызматына коюлган объектидеги жабдуулардын эскириши жана аларды жаңыртууга каражаттардын өп чаптыгы ишти кыйла эле кыйындатууда. Жылдан жылга ушул потреблениялар көбөйүп, эски болот, суга каражат кичине таптышыраак. Ремонт кылабыз жыл сайын, плановый ремонттор болот. Колдон келсе бүт баарын жаңыртсак жакшы болмок. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга таянсак, бүгүнкүгө өлкөнүн энергетиктердин карызы 137 миллиард сомго чамалайт. Албетте, мындай кризистик жагдайда тармактын тамтың басып кетерин мындай кой, бутуна кас-кас турары арсар. Андыктан чымынды пил кылып көрсөтүүнүн эч кандай кажети жок. Тескерисинче, колдонулган электр кубаттуулуктарына баалардын көтөрүлүшү бир жагынан аргасыздык, дагы бир жагынан зарылдык. 3560 экен. Сиздин жакканыңыз экономдоп. Жогорудагы көз караштагы Жумагүл Мойтоева тээ баштан эле үнөмдүүлүккө өзгөчө көңүл бурат. Нарындын 40 градустук аязды суунда отундук абелтен камдап, турмуш тынччылыгына үйүндөгү мешин колдонот. Жайкысын очогуна от жагып, чай чамегин, тамак ашын ошого бышырат. Тилекке каршы ал сыяктуу сарамжалдуулар аз. Баарысы тең жеңил окутка катышып, электр түйүндөрүн тындырбайт. Мен эч качан каршы эмесмин. 1 сомдукка каршы эмесмин. Баягы светсиз жашоо жок эч качан. Светти канчалык экономдоп жаксаң, канчалык неме кылсаң, ошончолук эме болот. Мен качан каршы эмесмин. Эч качан каршы болбош керек 1 сом төлөгөнгөчү. Ошончолук жагып атасың. Мисалычы, жаккан нерсеңди төлөшүң керек. Ал эми Жумагүл Мойтоеванын кошунасы Кундуз Жумабекова социалдык жактан колдоого муктаж топко киргендиктен 1 киловатт үчүн 50 тыйындан төлөйт. Бирок ал өзүнө көргөн камкордуктан акча чапкысы келбей, анча-мынча тирлигин электрсиз эле бүткөрөт. Мындай мамиле кандайдыр бир деңгээлде үй бүлө бюджетине оорчулук келтирбейт. Светтели көп колдонбойм, үнөмдөйм. Айына 500 сом чыкпайт, 200-300 сом чыгат. Ошондой эле Тоолуу районунда бизге акча каралат өзүнчө. Ошол да бизге аябай жеңилдик болот. Негизи биз пособие алабыз да. 5 балама пособие алам. Анан ошон үчүн эл тыйындан төлөйбүз. Ошо бизге аябай эле жеңилдик болот. Эске салсак, Нарын облусунда Кундуз сыяктуу социалдык жеңилдиктер каралган 6649 абонент бар. Мындан тышкары климаттык шарты катал бул өрөөн мамлекетинде колдоосуна алынган. Жалпы ошол 61350 кардарга ар бир кардарга жайкысын 50 киловаттан, кышкысын 110 киловаттан жеңилдик берилет. Бул акча каражаты ошол республиканский бюджеттен бөлүнүп, Минфин аркылуу ошо бизге берилет. Биз болсо ар бир кардарга квартал сайын өздүк бетине эсеп жүргүзүп берип келебиз. Ошол эле учурда кышкысын электр кубаттуулугун коңшулаш өлкөлөрдөн алдаганча кымбат баада сатып аларыбызды унутпайлы. Мына ушунун өзү эле айрым популисттер өңдөнүп, бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун эч кереги жок экендигин ташка тамга баскандай тастыктайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңиш Абдуллаев, Өлкө Деми, Нарын.